Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн кезектеги тарбиялык сааттан силер менен карысы бардын ырысы бар деген темада кеп кылабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты ата-энени сыйлоого, кадырлоого, улуулардын кебин угуп, акыл эстүү болууга тарбияланасың. 1 октябрь эл аралык карыялар күнү. Бул күндү 1990-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчылыгы расмий майрамдардын катарына киргизген. Ушул күнү улгайган адамдарга таазим кылуу, ыраазычылык билдирүү жана жүрөктөгү жылуу сөздөрдү айтуу күнү. Карылар көптү көргөн көсөм адамдар. Кыргызда сөз бар: ата-энеси бар адам эң бактылуу адам деп. Ата-эне жаш болсо да баары бир улгаят, алган эмес, биз да улгаябыз. Ошондуктан ата-энеге сөз менен эмес, иш-аракет, ак эмгегиңер менен кызмат кылып батасын алгыла. Карынын батасын алган адам эч качан кор болбойт. Урматтуу аталар, апалар жана жалпы биздин сүйүктүү карыяларыбыз, сиздерге бекем ден соолук, бактылуу карылык каалайбыз. Дайыма төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиздер.